Ош мамлекеттик университети иман гимназиясы жаңы тарых предмети 8 класс даярдаган мугалим Маматалиева Жумагүл. Саламатсыңарбы балдар, бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы термидорлор мезгилиндеги Франция жана Биринчи империянын түзүлүшү. Бүгүнкү сабакта термидорлук конвент жана бонапарттык режим, 18-кылымдын аягы 19-кылымдын башындагы Франциядагы тышкы саясат, Наполеон жана тарыхый инсан катары дүйнөлүк тарыхтагы орду тууралуу маалыматтарга ээ болобуз. Өткөн сабакта биз улуу француз революциясы жана Якобиндик диктатуранын орношуу, 1794-жылы Якобиндик диктатуранын конвент тарабынан уюштурулган козголоңдун негизинде кулашы жана бийликтин толугу менен буржуазиянын колуна өтүшү тууралуу айтканбыз. Термидорчулар эң биринчи кезекте экономикалык эркиндикти калыбына келтирүүгө умтулган, террордук методду колдонуу менен термидорлук конвент якобинчилерди катуу жазага тарткан, диктатура жоюлган, радикалдуу саясий клуб жана Париж коммунасына тыюу салынган, баа минимуму жана террорго тийиштүү өтө курч декреттер алмаштырылган. Бирок экономикалык эркиндик жана бардык чектөөлөрдү алып салуу инфляциянын жана социалдык теңсиздиктин күчөшүнө алып келген. Өлкөдөгү абалды турукташтыруу максатында буржуазия 1795-жылы жаңы конституцияны кабыл алган, мыйзам чыгаруучу бийлик ценздик система менен шайланган 2 палаталуу парламентке өткөн. Ал эми аткаруу бийлигинде 5 адамдан турган директория түзүлүп, анын башында Поль Баррас турган. 1795-жылы кабыл алынган конституция феодалдык көз карандылыктарды жойгон жана королдун ошондой эле контрреволюционер иммигранттардын мүлкүн конфискацияланып сатылган. Тышкы саясат экспансионисттик же болбосо басып алуучулук мүнөзгө өтө баштаган. Франция Европада жана Италияда өзүнүн үстөмдүгүн орнотууну көздөгөн. Өз аймагын кеңейтүүгө жетишүү менен Голландия, Россия, Испания менен келишим түзүп, антифранцуздук биримдикти алсыздандырган. Генералдар Жордан жана Маронун кол башчылыгы астында 2 француздук армия Рейн үчүн герман аскерлерине чабуул жасаган. Ал эми Наполеон Бонапарт жетектеген армия Австриянын таасириндеги Италияга жүрүш жасоону пландап жаткан. Наполеон Бонапарт 1769-жылы Корсика аралындагы Аяччо шаарына жакырланган дворяндын үй бүлөсүндө туулган. Бриена жана Париждеги аскердик окуу жайын эң жакшы окуп бүтүп, артиллериялык тармак боюнча поручик деген чинге ээ болот. 20 жаштагы поручик революциялык жол башчылар менен жакындашып, алардын катарына тартылган. Ал биринчи аскердик талантын 1793-жылы Тулонду душман курчап турган кезде көрсөткөн. Наполеон Бонапарт артиллерияны өзү иштеп чыккан схема боюнча жайгаштырганда ок атуу ийгиликтүү болуп, интервент англичандар, испан жана неаполитан аскерлери талкаланган жана Тулон шаары бошотулган. Ушул жеңиш үчүн конвент 24 жаштагы Бонапартка генерал деген наам берген. 1795-жылы Парижде козголоң чыгарган монархисттер конвентке коркунуч туудурганда, генерал Поль Баррас Бонапартка артиллериялык корпусту толук өткөрүп берген. Мындан пайдаланган Бонапарт 40 000 куралдуу козголоңчуларды жалпы ок атуу менен кыйратып, конвентти сактап калган. Бул эртеги үчүн ал бригадалык генерал наамына жеткен. Поль Баррастын талабы менен директория 27 жаштагы Бонапартты Италия жана Австриялык союздаштарга каршы согушуучу армиянын кол башчысы кылып дайындайт. Наполеон Пьемонт жана Ломбардияны ээлеп, Венага чабуул баштаган. Габсбургтар тарабынан изилген италиялыктар жаш генералды боштондукка чыгаруучу катары кабыл алышкан. 1797-жылы 18-октябрда Компо форма тынчтык келишими кабыл алынып, Австрия бир канча аймактарды Францияга өткөрүп берүүгө мажбур болгон. Италиядагы аскердик жеңиш Бонапартты атак-даңкка бөлөгөн. Анын сунушу менен 1798-жылы Египетке аскердик экспедиция уюштурулган. 38 000 аскерден турган 350 корабль Наполеондун жетекчилигинде Египетке багыт алган. Наполеон эч тоскоолдуксуз Александрияга келип түшкөн. Египетти ээлегенден кийин Наполеон Сирияга багыт алган. Бирок бир нече жеңиштерден кийин француздардын чабуулу токтотулган. Наполеон Париждеги кайтуу чечимине келген жана ал убакта Францияда жана Европада терең өзгөрүүлөр болуп жаткан эле. Директориялык режим терең кризиске туш болгон. Мамлекеттеги аппараттагы коррупция, экономикалык башаламандык, инфляциянын өсүшү калктын калың катмарынын бийликке наразылыгын туудурган. Убактылуу аскердик ийгиликтер акырындык менен жеңилүүгө айланган. Буржуазия жана башка социалдык катмарлар түзүлгөн абалдан чыгыш үчүн диктатордук режимдин зарыл экендигин туюп сезе башташкан. Бул максатта 1799-жылы 18-Брюмеринде Наполеон Парижге кайтып келет да буржуазиянын колдоосу алдында армиянын күчү менен мамлекеттик төңкөрүш жасайт.
1799-жылы мамлекеттик төңкөрүш Франциядагы диктатураны консулдук формага айландырган. Ал эми 1804-жылдан баштап империянын башында Наполеон Бонапарт турган. Жаңы режимдин максаты Европада жана француздук коомдо буржуазиянын үстөмдүгүн күчөтүү болгон. Парламенттик конституциялык түзүлүштүн ролун төмөндөш менен бул диктатура өзү жагынан борборлошкон бюрократизмге окшоп кеткен. Өзгөчө ролду полиция, жандармерия жана армия ойногон. Армияга өтө жакшы көңүл бөлүнгөн. Аскердик кызмат үчүн атайын сыйлыктар берилген. Ал эми армия акырындык менен башкаруучунун эркине баш ие баштаган. 1801-жылы Наполеон Папа Пий VII менен конкордат же болбосо келишим түзүп, католик дини көпчүлүк француздардын дини катары жарыяланган. Билим берүү катуу цензурага алынган жана бийлик тарабынан катаал көзөмөлдөнгөн. Мектептердин максаты жарандарды ишенимге, императорго, ата мекен жана үй-бүлөгө берилүүгө тарбиялоо болгон. Гезит жана журналдарды басып чыгаруу кыскартылган. Агартуу идеясына өткөн революциялык окуяларды тактоого, Франциянын ички жана тышкы маалыматтарын кабарлоого тыюу салынган. Мыйзамдуулук жана укуктук нормалар жаңы капиталисттик система Наполеондук кодекске чагылдырылган. 1804-жылы Жарандык кодекс, 1808-жылы Соода кодекси, 1811-жылы Кылмыш кодекстери жазылып, буларда француз революциясынын негизги принциптери чагылдырылган. Буржуазиянын экономикадагы толук үстөмдүгү орнотулуп, бул жеке менчиктин бекемделишин шарттаган. Наполеондук өкмөттүн экономикалык саясаты Францияда капитализмдин тез өнүгүшүнө багытталган. Айыл чарбасы жогорулаган, өкмөт өнөр жайдын өнүгүшүнө көңүл бөлүп, протекционизм саясаты жүргүзүлгөн. Бул жылдары жаңы өнөр жай революциясы кулач жайган. Империялык бийликти бекемдеп жана жогорудагы реформаларды иш жүзүнө ашыруу менен 1805-жылы Наполеон экспансионисттик саясатын жаңырткан. Ал Ла-Манш кысыгында ири армия топтоп Англияга кол салууга даярданган. Топтолгон армияны колдоо үчүн Жер Орток деңизинен француздук эбегеши зор эскадраны жөнөткөн. Бул эскадра Гибралтардан өтүп, 1805-жылы 21-ноябрда адмирал Нельсондун командасынын астындагы Англиялык флотту кездештирген. Нельсон үчүн бул 140 жана эң акыркы салгылашуу болду. Атактуу адмирал Нельсон командалык кылган Англиялык флот француздук флотту өтө укмуштуудай талкаланууга туш кылган. Наполеондун Англияны басып алуу планы үзгүлтүккө учураган. Анын үстүнө Англия үчүн болгон согушка Австрия жана Россия тартылган. Француздук армия эми чыгышка бет алган. Француздар деңизде жеңилгени менен кургакта жеңилген эмес. 1805-жылы октябрда австриялык армия багынып берип, француздук аскерлер Венага киришкен. Андан кийин 1805-жылы 2-декабрда Наполеон пруссиялык, австриялык жана орус армиясы менен Аустерлицтеги салгашта даңктуу жеңишке жетишип, Австрия менен Франциянын ортосунда тынчтык келишими түзүлгөн. Бул келишим боюнча Австриянын Наполеондун Италия королу катары таанып, эң чоң өлчөмдөгү контрибуция төлөгөн. Австрия Франциядагы Венеция, Истрия жана Далмацияны өткөрүп берген. Неаполитандын актысын Наполеон өзүнүн тууганы Жозефиге айгарган. Ага Людовик 1806-жылы, агасы 1806-жылы Людовик вассалдык Голландиянын королу болуп калган. Француздук өкмөт түштүк жана батыш Германиядагы өзүнүн позициясын бекемдеген. 1806-жылы Наполеон Бонапарттын протектораттыгы астында 16 германдык мамлекет Рейн союзун түзгөн. Франциянын үстөмдүгү астында император Франц ыйык Рим империясынын императордук титулунан баш тартууга, Австриянын гана императору болуп калууга тийиш болгон. 1806-жылы Наполеон Бонапарт анын уулу Карлдын мезгилиндеги Рим империя түзүлгөн. Наполеон бирдин бийлиги Рейнде гана эмес, Рейн жана Эльбанын ортосунда, ошондой эле Италия жана андан ары Балканга карай таасири күчөй баштаган. 1806-жылы Австрия талкалангандан кийин Наполеондук Францияга каршы Европада жаңы коалиция түзүлүп, ага Англия, Пруссия, Россия жана Швеция кирген. Бул мезгилде Пруссия ушул мезгилге чейин Францияга каршы союзга кирген эмес. Анткени Австриянын жеңилүүсүнөн пайдаланып, Түндүк Германияда өзүнүн үстөмдүгүн бекемдөөнү көздөп келген. Бирок 1806-жылы француз аскерлери Пруссиянын чек арасында тургандыгына байланыштуу Наполеондук армияга жападан жалгыз каршы чыкпаш үчүн коалицияга кирүүгө аргасыз болгон. Ошентсе да Йен жана Ауштет жанындагы салгылашууларда Пруссиянын тагдыры чечилип калган. 1806-жылы октябрдын аягында Пруссия армиясы талкаланып, Наполеон Берлинге салтанаттуу түрдө кирген. Берлинде Наполеон 1806-жылы 21-ноябрда Европалык өлкөлөрдүн тагдырына чоң роль ойногон континенталдык блокада жөнүндө декретке кол койгон. Декрет боюнча Француздук империясына жана ага көз каранды өлкөлөргө Англия менен соода жүргүзүүгө катуу тыюу салынган.
блокаданы иш жүзүнө ашырыш үчүн бүтүндөй континенталдык Европаны Франциянын алдында бириктириш керек болчу. Осман империясынын талкаланышы жаңы коалициянын жеңилиши болуп эсептелген эмес. Россия согушту улантып жаткан 1807-жылы Чыгыш Пруссиядагы эң ири кан төгүлгөн Прейсиш, Эйлау жана Фридландтын алдындагы талкуулашууларда Франция үстөмдүккө ээ болгон. Сода көптөгөн жоготууларга учураган. Россия жана Франция үчүн өтө керектүү тынчтык келишими жөнүндө сүйлөшүүлөр башталган. Наполеон Бонапарт эң башкы милдетти Англияны чөгөлөтүү жана Франциянын тынчтык гегемондуулугун орнотуу үчүн Россия менен компромисске барууну чечкен. 1807-жылы 7-июлда Тильзит шаарында Россия менен Франциянын ортосунда тынчтык жана союздук келишим түзүлүп, ага императорлор Александр I, Наполеон I кол коюшкан. Россия Наполеондун Европадагы бардык басып алууларын тааныды жана континенталдык блокадага кошулду. Россия болсо өз кызыкчылыгы үчүн Турция жана Швецияга каршы эркин күрөш жүргүзүүгө мүмкүндүк алды. Ошентип Францияга каршы түзүлгөн жаңы коалицияга ушундайча жок болду. Тильзит тынчтык келишими бекем болгон эмес. Наполеон Европага абсолюттук үстөмдүгүн орното албай калгандыгы менен келишкиси келген эмес. Ал эми орус өкмөтү Франция тарабынан дайыма согушту коркунучтуу күтүү жана Европанын ичинде өз таасиринин төмөндөгөнү менен келише алган эмес. Андан тышкары континенталдык блокада Россия империясынын экономикасына катуу сокку урган. Россиядагы ири мамлекеттик ишмер Спиранский 1811-жылы эле мындайча Тильзит келишими жөнүндө өзүнүн пикирин айткан. Россия менен Франциянын ортосундагы болуучу согуш чындыгы Тильзит тынчтык келишими менен бирге эле жаралган. Анткени тынчтык келишими өз ичине бир нече согуштук элементтерди камтыган деп айткан. Франция Наполеондук бийликтин жетекчилиги астында баскынчылык саясатын жаңыртып, анын негизинде бир топ аймактарга ээлик кылды. Дүйнө жүзүндө кеңири кучак жайган колониялык саясат дүйнөлүк саясий кырдаалдын улам татаалдашып бара жаткандыгынан кабар берип турган. Жаңы терминдер: бюрократия. Мында мамлекетти башкаруу администрациялык аппарат тарабынан ишке ашырылат. Протекционизм. Мамлекеттин экономикасын тышкы атаандаштыктан коргоо максатында чет өлкөлүк товарларга чектөө коюп, өзүндө өндүрүлгөн товарларды сыртка чыгуусуна жол ачкан мамлекеттик экономикалык саясат. Экспансионисттик саясат — бул кайсы бир мамлекеттин өзүнүн аймагын кеңейтүү максатында башка өлкөлөрдүн үстүнөн экономикалык жана саясий таасирин арттыруусу. Тапшырма. Англия, Россия, Австрия эмне үчүн Францияга каршы союз түзүшкөн? Наполеон Бонапарттын жеке инсандык сапаты тууралуу эмне айта аласыңар? Суроолорго жооп бересиңер жана тема боюнча өзүңөрдүн ой пикириңерди айтасыңар. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат.